başın жерге салыптыр, аркада аяғын салыптыр, мойнын жерге салыптыр, босонсоң салыптыр. Ош шаарында дүйнөлүк эпостордун эл аралык фестивали өтүп жатат. Бүгүн 19 май калаада иш-чаранын 3-күнү уланууда. Маданий долбоор кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына жана казак элинин улуу жазуучусу Мухтар Ауезовдун 125 жылдыгына арналат. Фестивалдын алкагында каланын Борбордук аянтында кыргыз көчү этно шаарчасы төптөлүп, 3 күндөн бери кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкеси өтүүдө. Мында кыргыз элине тиешелүү улуттук колориттеги кооз буюмдар, боз үй, кол өнөрчүлөрдүн эмгегинен жаралган нукура буюмдар бар. Аны менен бирге байыркы оймо чиймелер менен кооздолгон заманбап этно кийимдерди табууга болот. Этно жөнүндө аябай спор да болуп кетишет. Ал бир гана общий улутту түшүндүрөт деп, бирөөсү түшүнүп алышат, этно деп кыргыз гана улуттук кийим деп түшүнүп алышат. Этно кыргыз кийимдерди биз чыгарабыз. Көргөзгөнгө биз мындай илгерки унутта калган бул килемден жана кийизден жасалган туткучтарды дагы жасап, бул азыр жаштар баарын унутуп калды. А буларды ошо шырдактан боз үйгө кийле турган баштыктарды, аяк каптарды ушундай жасап атабыз. Ошол эле учурда айтуучунун тексти мезгил жана мейкиндик ченеминде эл аралык илимий тажрыйбалык симпозиуму өтүп жатат. Ага Кыргызстандан сырткары дүйнөнүн 23 өлкөсүнөн окумуштуулар, изилдөөчүлөр, манасчылар келишкен. Анда дүйнөлүк эпостордун изилдөөнүн абалы, эпостордун сакталышы боюнча илимий баяндамалар орун алды. Ошондой эле Азербайжан тилинде жарык көргөн Манас китебинин бет ачары жана китеп көргөзмөсүнүн ачылыштары болду. Карап отурсаңыз, ошо Манастын духу, Манастын руху ошол бүткүл дүйнөнү каптап бараткандай болуп сезилет. Ошондуктан бул симпозиумдун, бул фестивалдын мааниси ошо кыргыздын эпикалык тажрыйбасы аркылуу, кыргыздын тарыхый тажрыйбасындагы бүткүл дүйнөгө жайылтуу, кыргыз этносун таанытуу, кыргызды улут катары бул ким, эмнени чыгарган, эмнелерде дүйнөдөгү угурду кайсы деген маселелерге чейин келе турган сөздөр козголуп атат да. Дүйнөлүк иш-чарада мыкты семетейчи, мыкты дастанчы, мыкты кыргыз боз үйү, саркеч, көчмөн жана кадырлуу каада салт сынактары уюштурулууда. Кечээ ушул жайда дастанчылардын сынагы жыйынтыкталган. Бүгүн мында 100дөн ашык жаран мыкты семетейчи сынагына катышууда. Семетейин Таласка көчүп келишимди айттым. Азыр мен 11 жаштамын. Мектепте конкурстарга катышкам. Андай bunday чоң жерлерге келе келем. Бул сынакта жаш өзгөчөлүктөр каралган эмес жана калуучулардын баары катышып, алардын ичинен мыктылары финалга чыгат. Жалпы байге фонду 500 000 сомду түзөт. Бүгүн болсо өзүңүздөр көрүп аткандай, биз финалыбызды жана 14 баланын түштөн кийин жасайбыз. Бирок түшкө чейин азыр мына 163 бала семетейчилер келип катышты. Бул 163 бала ооз толтуруп айткан менен булардын баардыгы жаттама, окуучу балдар. Бирок ушулардын ичинде өзгөчөлүктөр бар. Мен эмнеге токтолгум келип атат? Биз буга чейин түштүк боёгуна таандык болгон Барпак сакалдын оондорун билер элек. Бармайым болобу, Мырзайым болобу, Даткайым болобу, Мөлмөлүм болобу, баардыгы. Ошол мукам менен өлөңдүн оонунда бүгүн бизге семетей айтып берген окуучуларды көрдүк. Беле кетсек, дүйнөлүк эпостордун эл аралык 7-чи фестивалынын салтанаттуу ачылышы 17 майда башталган. Эл аралык иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан колдоого алынып, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана Арт Араба коомдук фонду тарабынан өткөрүлүүдө. Фестиваль 21 майга чейин уланат. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош шаары.